Өлкөбүз өзүнүн өнүгүү жолунда кезектеги баскычты аттады. 2008-2009 Курманбек Бакиев мамлекеттик бийликти башкарбай калган. Мамлекеттик экономикалык блокту Максим башкарып калган. Жана чет өлкөлүк достору Гуревич, Надел, Белокон ошолор менен башкара баштаган. Адамдарды өрттөгөнгө чейин барды, атканга чейин барды, этаждан ыргытканга чейин барып. Я подверглась со стороны сына президента Кыргызстандын президентинин уулу Максим Бакиев тараптан бол көрбөгөндөй басымга жана оозго алгыс сөздөр менен кемсинтүүгө кабылдым. Максим мурун Айдардын командасында болчу. Айдар кылган иштерин баарын кийин бугулду да. Тагыраак айтканда Максим Бакиев банк тармагынан баштап телекоммуникация, күйүүчү май, супермаркеттерге чейинки кандайдыр бир киреше алып келген бизнестерге ийгилигишип, кол салууга аракет кылды. Ошол үлүштөрдү баягы кыйнап элечи, баягы итпекер эле баягы саттырганга мажбур кылышты да. Ошол кезде коомчулукта кеңири эле айтылып калган, бул бийликти Максимге өткөрүп берүүгө камдап атат, конституцияны ошого тургулап атат. 2010 жылкы апрель окуясына быйыл 15 жыл болду. 90дон ашык адамдын өлүмүнө алып келген окуяны Азаттык буга чейин ар кайсы өңүттө талдаган. Бул ирет биз президент Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максим Бакиевдин ошол маалдагы саясатта кандай роль ойногонун изилдейбиз. Окуяларды хронологиялык тартипте эстеп, соңунда ал кандай таасирге ээ болгонун жана анын аракеттери кандай жыйынтыктарга алып келгенин баяндап беребиз. 2002 жылкы кандуу ак суу окуясынан кийин премьер-министрликтен кеткен Курманбек Бакиев 2005 жылдагы төңкөрүштүн толкуну менен кайрадан өкмөт башчы болуп, президенттин милдетин аткарып калат. Жеңиш күнүнө арналган парадка катышуу үчүн Бакиев май айында Москвага барып, анын алкагында Орусиядагы эң бай адамдардын бири Олег Дерипаска менен кездешет. Ага чейин коомчулукта анча белгисиз Максим Бакиевдин ысымы так ошол маалда алгач ирет саясий сахнага чыгат. Миллиардер Дерипаска негиздеген Русал компаниясы Кыргызстандын стратегиялык долбоору Камбарата бир кесин курууга Акаевдин тушунда эле кызыктарлыгын билдирип келген. Бакиевдин тушунда болсо долбоорду анын кенже уулу көзөмөлдөй турганы белгилүү болот. Ну, чтобы было более понятно, скажу так, что... Түшүнүктүү болуш үчүн башынан айта кетейин. Демек Бакиев расмий сапар менен Москвада болду. Орусиянын жетекчилиги менен келишип, орусиялык ишкерлер Камбарата бир кесин курмак болду. Кошумча алюминий заводун кура турган болушту. Миллиардер Дерипаска Бакиев менен таңкы тамакта жолугушканы келди. Ортодо Бакиев, сол жакта мен, оң жакта Элчи Жумагулов. Бизнесмендер тактыкты жакшы көрөт эмеспи? Анан Дерипаска Бакиевден мен ким менен иштейм деп сурады. Бакиев Максим менен деди. Мен ал кезде Максимди такыр билбейт элем. Элестетсеңиз, бул али 2005 жыл. Дерипаска көзүн чоңойтуп кайрадан ким менен иштеш керек деп такып сурады. Бакиев Максим менен деп кайталады. Дерипаска аны тааныбаса керек, билсе түшүнүктүү демек. Кылдат сүйлөшүү жүрүп жаткан жерде жөн эле унчукпай койду го. Чыгып эле Элчиден Максим деген ким десем, Элчи билбейсиңби? Ал анын уулу деди. Мен чындап билчү эмес экем. Элчи ал кенже уулу деп тактады. Он говорит, как ты не знаешь? Я говорю, к сожалению, я не знаю. Я действительно его не знал. Ну, говорит, младший сын. Камбарата бир кесин куруу боюнча кийинки сүйлөшүүлөрдө долбоордун наркы 2,5 миллиард доллар деп айтылган. Бул Кыргызстандын ошол кездеги жылдык бюджетинен чоң сумма болчу. Демек, аны көзөмөлдөө Кыргыз экономикасынын бир рычагын көзөмөлдөө дегенди түшүндүрчү. Представляете, 2,5 миллиарда долларов. Элестетсеңиз, Кыргызстанга 2,5 миллиард долларлык инвестиция келмек. Бул абдан чоң сумма. Ишке кирсе чоң жылыш болмок. Тилекке каршы болбой калды. Кийин Дерипаска келди. Алар Максим менен келише албады. Жең ичинен акча чыгаруу жана башка кандайдыр бир себептер болду. Откаты.
слишком большие аппетиты были у Максима? Скорее всего, да. Ошондой десе да болот. Соңунда Дерипаска кетип калды. Долбоор ошол бойдон калды. Кийин ачыкка чыккан маалыматтарга ылайык, бул арада Максим Бакиев өлкөдө чоң кирешелүү бизнестерди тартып ала баштаган. Мисалы, уюлдук операторлордун бири Бимаком же кийин Мегаком Мега деп өзгөргөн ишкана. Ал кезинде биринчи президенттин уулу Айдар Акаевке жакын адамдарга карап турган. Март окуясынан соң ишкана текшерилип, лицензиясы токтотулган. Мегакомго ээлик кылган офшордук Eventis Telecom жана анын туунду Penwell Business Limited компаниясы жаңы президенттин уулу Максим Бакиев менен келишип, ишти улантуу үчүн 49% акциясын анын жардамчысы ээлик кылган Forntrek Enterprises компаниясына берет. Мегаком 2006 жылы ишин жандантат. Көп өтпөй компания толугу менен Максим Бакиевдин кишилерине өтөт. Eventis Telecom кийинки жасаган билдирүүлөрүндө Максим Бакиев, рейдерликти Алексей Елисеев жана Евгений Гуревич аттуу жакындары менен жүргүзгөнүн жарыялаган. Өзү Мегакомдун түбү Бимаком бул Акаевдин убагында ачылган. Саркишев дегендин намында болгон. Саркишев Айдар Акаевдин бөлөсү болгон. Апалары бир тууган. Анан 2005 революцияга чейин бирок Мегакомду иштете алышкан эмес. Саркишевдин колунда акция турат. Саркишев качып кетет 2005-тен кийин. Чет өлкөгө качып кетет. Италияга бир жак. Ошол жактан анан кийин бул офшоркадан анан сатат акциясын. Келип анан кийин мунун колуна алган питерликтер алат, орустар алат, башкалар алат дагы тияктан келип анан Кыргызстанга ээ болобуз дейт. Ну бу жерде жаңы бийлик. Анан муну Максим чечип атканда бардыгын. Максимге беткенде Максим Елисеев экөө сүйлөшөт да, хорошо деп макул болушат. Макул болушат дагы, бирок лицензия бергенден кийин искусственный шарта банкрот кылат дагы тарс этип туруп анан Елисеев полный алып койгон муну. 2000. Максим Бакиев. Ошо менен Елисеев кожоюн болуп калат Мегакомго. Рейдерлик да. Чистый иш рейдерлик. Өз элимдин ыйык ата журтум Ала тоонун алдында ант берем. Ошентип Курманбек Бакиев 2005 жылы июль айында президенттикке расмий түрдө шайланып, августта ант берип ишке киришет. Бирок көп узабай эле оппозиция анын бир туугандарын жана балдарын мамлекеттик башкарууга кийлигишип жатат деп айыптай баштайт. 2006 жылы оппозиция президенттин саясатын кескин сынга алып митингдерди өткөрөт. Акцияларда саясатчылар президент Бакиевди жана анын жакындарын бийликти узурпациялоого жана мүлктөрдү тартып алууга айыпташат. Оппозиция анын ичинде Максим Бакиев Бител уюлдук компаниясын, Корт же кайрадан өзгөргөн 5-канал телеканалын, Кант цемент шыйпыр заводун жана Бишкек шампан шарап комбинатын жакын адамдар аркылуу өзүнө өткөрүп алды деп күнөөлөшкөн. Президенттин уулу бул айыптоолорду четке кагып турат. Эгер Бител же Канттагы цемент заводу тууралуу айта турган болсом, бул ишканалар өтө пайдалуу жана жогорку кирешелүү компаниялар. Бизнесмен катары мен алар мага таандык болсо деп каалайт элем. Бирок жашоодо каалоо менен мүмкүнчүлүктөр бири-бирине дал келбейт экен. Бул учурда да ошондой болду. Мына дагы бир мен эң акыркылардан болуп уккан ушак сөз. Көрсөм мен 5-каналды акционерлештирүүнүн артында тургандардын бири экем. Бирок мен маалымат каражатка мынча акча салууну максатсыз деп эсептейм. Телевидение Кыргызстанда өзүн өзү актабайт. Ошондуктан мен үчүн бул тармак кызыксыз. Деген менен мурдагы президенттин уулу мындан башка да компанияларды рейдерлик кылып тартып алууга аралашканы тууралуу жаңы маалыматтар улам чыгып келди. Анын айрымдары 2010 жылы убактылуу өкмөттүн тушунда белгилүү болуп, айрымдары улутташтырылган же ээлерине кайтарылып берилген. Ээлери боюнча маалыматтар эми гана ачыкка чыгып олтурат. Айталы, президент Садыр Жапаровдун администрациясы кезинде Максим Бакиев тартып алган Элкат компаниясы 18 жылдан кийин мамлекетке кайтарылганын жарыялады. 2025 жылдын 20 март күнү Максим Бакиев жана анын досторуна тиешелүү болгон Элкат жоопкерчилиги чектелген коому 100% мамлекетке кайтарылып, кайрадан президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүлдү. Бул компания 2007 жылы мурдагы президенттин иш башкармалыгынын кызматкерлери Генжебаев Закирали, Шмелев Сергей,
Левинец Константиндер жана Дудин Михаил тарабынан Максим Бакиев менен сүйлөшүлүп, мыйзамсыз сот чечимдери аркылуу президенттин иш башкармалыгы Элкаттын негиздөөчүлөрүнүн катарынан чыгарылып, жогорудагы Максим Бакиевдин адамдарынын колуна өтүп кеткен. Ошондон тартып 65-70 миллион долларлык активи бар Элкат компаниясы мамлекеттин эмес, Максим Бакиевдин көзөмөлүндө иштеп келген. Президент Курманбек Бакиевдин тушунда анын уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрү, мындан сырткары Азия Универсал банкын, Манас банкын, Кыргыз Кредит банкын, Аман банкын, Ызкөл инвестициялык банкын, Бакай банкын, Дос Кредо банкын жана БТА банкынын Кыргызстандагы филиалын көзөмөлдөп калганы маалым. Аларда акциясы бар адамдарга түз да, кыйыр да опузалар болуп турган. Бул иштерди Максим Бакиев, Алексей Елисеев жана Евгений Гуревичтен сырткары Михаил Надель, Валерий Белоконь сыяктуу өнөктөштөрү менен ишке ашырган. Эми Максим менен кандай деп айтсак, Максим менен чынын айтканда Курманбек Салиевич вообще киришчү эмес. Алгандай ооба. А жанагындай бүт банковский система, баягы предпринимательский среданын баардыгына Максим аябай эле киришчү. Мына, например, биздин АКБ Кыргызстан банкында биздин эмебиз бар эле, үлүшүбүз бар эле. Дос Кредо банкта баягы үлүшүбүз бар эле. Ошол үлүштөрдү баягы кыйнап элечи, баягы итпекер эле баягы саттырганга мажбур кылышты да. Вот. Аны мен азыр ачык эле айта алам, потому что ошондой ситуация болгон. Кызыгы мында да биринчи президенттин уулу тартып алууга аракет кылган банктарга кийин экинчи президенттин уулу көз артып турган. Анын ичинде кийин Азия Универсал банкка өтүп кеткен Кыргыз Промстрой банкы да бар эле. Банктын акционерлеринин бири экс-министр ошол маалдагы депутат Муратбек Мукашев болчу жана ал дагы тиешелүү үлүшүн тарттырып жиберген экен. Мына ушундай окуялардан улам айран жокто Максим бар элдик сөзү айдар жокто Максим бар деген учкул сөзгө айланган. Сиздин башка бир интервьюларыңызда жүрөт, Акаевдин үй бүлө мүчөлөрү Промстрой банкты алууга көз артты депчи. Туура. Ал кандайчы болду? Ал эми мындай да. Бул банк ордунда турган. Жакшы жолго түшкөн банк болчу, таза банк эле да. Анан жанагы баласы, маркум болуп кеткен баласы, ошо асылып туруп алды да. Анан баягы күч менен тартып алабыз деген ыктыяр менен акцияларды баягы коркутуп, үркүтүп сатып алды да. Банктын негизги акцияларды өздөрүнө алганга аракет кылышты да? Алган, 39% алган. Алды. Бирок контролуна ала алган жок да. Андан кийинки келген Бакиевдин заманында Бакиевдин баласы да Промстрой банкка көзүн салып акыры алды го, бирокчу. Ал кандайча алды? Сиз күчүңүз жетпей калдыбы? Максим мурун Айдардын командасында болчу. Анан Айдар кылган иштерин баарын кийин бугулду да. Ал улантыбы жөнүндө? Конечно. Анан булар жанагында Надель дегенди тапты, Гуревич дегендер тапты. Анан шылтоо менен эметип анан бизди баягы Улуттук банктын руководствосу, соцфонддун руководствосу менен кылып, жала эме кылып турандан кийин бизди алды. Максим Бакиевке жана ага жакын адамдарга өткөн банктар аркылуу алар өздөрү өнүгөн каражаттар жана башка бирөөлөрдүн акчалары адалданып, офшордук эсептерге чыгарылып турганы белгилүү. Бул кийин убактылуу өкмөттүн жана андан кийинки бийликтердин тушундагы иликтөөлөрдө, соттук териштирүүлөрдө маалымдалган. Мисалы, убактылуу өкмөт бир эле Азия Универсал банк аркылуу Кыргызстандан 3 миллиард сомдой акча каражат чыгарылып кеткенин билдирген. Кийин андан башка да суммалар айтылган. Мына 10-жылы жана эл аралык иликтөөлөр алып келип бир документ тапшырышкан. Ошол эле жана Азия Универсал банктын эле аркылуу офшордук зоналарга 1 миллиарддан ашык доллар чыгарган Максим деген. Алардын конкреттүү адрестери менен жазылган болчу ошол жерде. Мореки фирмаларга ошо офшордук акчалар которулган деп. Ал акча которгондун механизмдерин толук ачып көрсөтүшкөн. Бул жерден чыккан акча канча бир 30-40 фирмага кетип, анан аяктан чогулуп келип, аягында жана офшорго 3 эле адрес менен кирип аткан.
Тиешелүү банктар аркылуу Кыргызстандан чет жака ири суммадагы каражаттар чыгарылып кеткенин кийин Максим Бакиев менен эки айрылыш жолго түшкөн анын өнөктөштөрү да ырасташкан. Сиз Кыргызстандан акча чыгарылып кеткени талашсыз дедиңиз. Сиздин баамыңызда болжол менен болсо да Максим Бакиев тарабынан же анын кишилери же Бакиевтер кланы тарабынан канча каражат чыгарылган? 200-300 миллион доллар. Сизде мунун болжолдуу далилдери бар да? Менде так далилдер бар. 2 года назад 2 жыл мурда Bloomberg'те сиз жөнүндө материал жарыяланган эле. Анда сиз Бакиевдин коррупциялык схемалары тууралуу айткансыз. Өкмөттүк долбоорлордон баштап нактылай акча менен берилген пара, мүшөктөргө салынган акчалар жөнүндө дагы сөз болгон. Албетте Бакиев мындай айыптоолорду негизсиз деп эсептеп келет. Бирок Бакиевдин убагындагы коррупциялык схемалардын масштабы тууралуу айтып тура аласызбы? Масштаб коррупции был огромный. Коррупциянын масштабы абдан чоң. Эч нерсе менен салыштыра албайм. Себеби бул менен бизнестин мындай түрүн көргөн алгачкы жолку тажрыйбам болду. Акыркы жолкусу да болду деп үмүттөнөм. Бакиевдин ач көздүгү алардын жакшы идеяларын дагы жайпап кетти. Аларда жакшы идеялар, жок дегенде рационалдуу идеялар бар эле. Бирок ар бир бизнеске аралашуу аракети болду. Алар тагыраак айтканда Максим Бакиев банк тармагынан баштап телекоммуникация, күйүүчү май, супермаркеттерге чейинки кандайдыр бир киреше алып келген бизнестерге бийлигишип, кол салууга аракет кылды. Присобачить. Манас эл аралык аэропортунун аймагында 2001-2009 жылдары АКШнын Ганси аскердик авиа базасы иштегенин көпчүлүк жакшы билет. Президент Аскар Акаевдин тушунда ачылган база Президент Курманбек Бакиевдин тушунда май ташуучу транзиттик борбор болуп өзгөрүп, кийин президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда жабылган. Кызыгы базадагы учактарга авиа керосин жеткирүүнү Акаевдин тушунда анын уулуна жакын компаниялар аткарса, Бакиевдин тушунда майды анын уулуна байланышы бар Майна жана Red Star компаниялары ташып берип турган. Кийин аларга кылмыш иштери козголгону белгилүү. Я не знаю, что происходило после. Кийин эмне болгонун билбейм. Максим Бакиевдин Мина жана Red Star ишканаларында түздөн-түз жашыруун үлүшү болгонун так билем. Баса, бул ортолукта тагыраагы 2008 жылы сентябрь айында Кыргызстандын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Клара Кабилова өзүнүн керт башына коркунуч туулганын айтып, Орусияга качып кеткенин жарыялаган. Кабилова андан 1 жыл мурун Курманбек Бакиевдин ыйгарым укуктарын кеңейткен конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду жана бийликчил Ак Жол партиясы көпчүлүк добуш менен утуп чыккан парламенттик шайлоону өткөрүүнүн башында турган. Ал ошол жылы жергиликтүү кеңештерди шайлоого камданып жаткан. Кабилова өз кайрылуусунда президенттин администрациясынын башчысы Медет Садыркулов менен иштеше албай калганын белгилеп, мамлекет башчынын уулу Максим Бакиевден опуза көргөнүн билдирген. Я Кабилова Клара Саматовна. Мен Кабилова Клара Саматовна, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы, расмий түрдө жарыялайм. Жергиликтүү кеңештерди шайлоонун алдындагы үгүт өнөктүгү маалында Кыргызстандын президентинин уулу Максим Бакиев тараптан бул көрбөгөндөй басымга жана оозго алгыс сөздөр менен кемсинтүүгө кабылдым. Бул Борбордук шайлоо комиссиясынын шаардык кеңешки шайлоодо талапкер Кадырбековдун укуктарын камсыздоо ишине байланыштуу отурумдан кийин болду. Эгер Максим Бакиев мени коркуткусу келсе, анда ал максатына жетти. Эгер кемсинткиси келсе, анда ансыз аткарылды. Куралдуу сакчылар менен атасынын кызмат абалын пайдалануу менен менден жаш эркек болуп туруп, аял кишини, болгондо да жашы жете элек балдары бар, майып ата-энеси бар, болгондо да Рамазан айында опуза кылды. Бийлик өкүлдөрү жана президенттин уулу Максим Бакиев бул айыптоолорду четке кагып чыгышкан. Клара Кабилова кийин көрсөтмөсүн өзгөртүп, аны коркуткан адамды Максим Бакиевдин үнүнө окшоштуруп алганын айткан. Оппозиция болсо Кабилованын билдирүүсүн өзгөртүшүн бийликтин басымы менен түшүндүргөн. Клара Кабилова көп жыл чет жакта жүрүп, кийин Гүлнара Клара Самат деп атын өзгөртүп, кыргыз саясатына кайтып келген. Кабилова айыптаган Бакиевдин администрациясынын башчысы Медетбек Садыркулов кызматтан кеткен соң 2009 жылы бир нече киши менен чогуу автоунаада өрттөлгөн абалда табылган. Алгачкы иликтөөлөрдө алар жол кырсыгынан өлгөнү айтылып,
кийинки иликтөөлөрдө киши колдуу болгону аныкталган. Бул кылмыш ишинде ошол кездеги президенттин иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси Жаныш Бакиев уюштуруучу жана катышуучу катары көрсөтүлгөн. Жаныш Бакиев бул кызматка 2008 жылдын июнунда бекилген эле жана өлкөдөгү коопсуздук тармагы менен укук коргоо органдарын толук башкарып калган болчу. Курманбек Бакиевдин бийлиги маалында Садыркуловдон сырткары Жогорку Кеңештин депутаттары Жыргалбек Сурабалдиев, Баяман Эркинбаев, Тынычбек Акматбаев, Руслан Шабатоев, Санжарбек Кадыралиев да өлтүрүлгөн. Алишер Саипов, Алмаз Ташиев, Геннадий Павлюк, Юрий Александров аттуу журналисттер киши колдуу болгон. Ошондой эле каскадер Үсөн Кудайбергенов, ишкер Абдалим Жунусов, белгилүү спортчу Раатбек Санатбаев жана кылмыш дүйнөсүнүн таасирлүү өкүлү деп эсептелген Рыспек Ахматбаев да өлтүрүлгөн. Кийин мамлекеттик комиссиянын корутундусунда айтылгандай, Бакиевдин бийлиги тушунда 30 буйрутма киши өлтүрүү болгон. Оппозиция бул окуялардын баарын бийликти сактап калууда бири-бирине байланышкан аракеттер катары сыпатташкан. Айтып коет го, жыландын чаары сыртында, адамдын чаары ичинде деп. Анан бара-бара Бакиев өзүнүн бийлигин бекемдеп, бийлик рычагтарын колго алып, анан кийин адегенде өзүнүн үзөңгүлөштөрүн кызматка тартып, анын аркасы менен жакындарын тартып, анан бийлигин түптөп алгандан кийин ал өзүн бийлик алып келген кызматташтардын үзөңгүлөштөрүн биринин артынан бирин чаап, жок кылып четтетпедиби. Анан кийин ал четтегенде дагы баягы кээ бирлери жумшак чектетсе, мындай ичинде кайраты бар, күчү бар, баягы кырка сөөгү бар адамдарды баягы өрттөгөнгө чейин барды, атканга чейин барды, этаждан ыргытканга чейин барып, ошондой баардык зордук, зомбулуктун баардык түрлөрү менен бийлигин түптөдү, бекемдеди. Анан ошол эле мезгилде ал бийлик рычагтарын өзүнүн жана бир туугандарынын, балдарынын тегерегине топтоду. Эч кандай жашыруун сыр эмес. Ошо бийлик бутактарын, региондорду, министерство, ведомстволорду бир туугандары баары бөлүп алышкан. Ар бир өзлөрү куратор болуп, анан кийин өзлөрүнүн үй бүлөлүк кеңешинде алардын баарын кандай саясат жүргүзүп, кимди эмне кылабыз, ошолордун баарын өзара чечип, анан ошонун баардыгын мына үй бүлөлүк башкаруу кылып, рааттуу башкарып жүргүзө башташкан да. Ошол эле мезгилде экономика сферасын Максим Бакиев башкарган. Ал ортодо президенттин уулу Максим Бакиев жана анын өнөктөштөрү Евгений Гурович менен Михаил Надель MGN Group аттуу компания негиздешет жана алардын аракеттери дагы да масштаб алат. Кезинде бул компаниянын аталышы алардын аты фамилияларынан алынган аббревиатура болгону болжолдонгон. Бул аралыкта аталган командага Алексей Елисеевден сырткары Алексей Хиршов да кошулат. Демек, мына ошол MGN Group 2009 жылы тендерден утуп чыгып, Кыргызстандын өнүктүрүү фондунун жана социалдык фондунун активдерин башкарып калат. Өнүктүрүү фондуна болсо ошол маалда Орусиядан $300 миллион карыз келген болчу. Жана анын да бир бөлүгүн алар өз алдынча тейлеп калышат. 2008-2009 Курманбек Бакиев мамлекеттик бийликти башкарбай калган. Всё. Мамлекеттик экономикалык блокту Максим башкарып калган. Жана чет өлкөлүк достору Гуревич, Надел, Белокон, Елисеев ал биздики, Ширшөөгө биздики. Сырттан келген эл аралык деңгээлдеги шылуундардан MGN группасы жана башкаларды түзүп алып туруп, ошолор менен башкара баштаган. Каржы, финансы, банк системасы мына ошол Гуревич менен Надель башкарган. Надель еще кем байлыктарды да кошуп эткен. Мына Кыргызстандын СОС фонду, Кыргызстан өнүктүрүү фонду бардыгы ошол чет өлкөлүктөрдүн колунда болуп калган. Мына ошолор мамлекеттин бюджеттин акчасын АУПка которот, Азия универсал банкы. СОС фонд акчасын Азия универсал банкка которот. Азия универсал банкы, Максимдин частный банкы, акция Надель менен менин колунда болгон. Максимдин колунда.
бүтүндөй Кыргызстандын акча каражаты АУП аркылуу айлантырып чуркалып турган. АУП дүйнө жүзү боюнча арам акчаларды адалдаштыруу боюнча дүйнөлүк ушул акча оборотунун 15% биздин Азия универсал банктан кетип турган. Азия универсал банктын алдында Манас банк, Кыргыз кредит банк, Ысык көл инвест банк, Бакай банктар иштеген. Ошол эле 2009 жылы Манас эл аралык аэропортун Түндүк электр, Кыргыз телеком, Кыргыз газ жана башка 13 мамлекеттик ишкананы менчиктештирүү аракети башталып, аны жеке колго сатууга Emergent Group холдинги кеңеш берүүчү болуп бекилет. Компания көбүнүн акцияларын сатып, менчик колго чыгарууга жетишкен. Электрдин тарифи көтөрүлүп, ар бир телефон чалуу үчүн 60 тыйындык төлөм киргизилет. Мунун баары Кыргыз коомчулугунда чоң чуу жараткан. Север электро ширше болгон 3 миллионго. Ошол не только жөнө албай, баасын 4 сомго көтөрүп туруп алып атат. Токтун баасын. Түндүк электрон алат, эми чыгыш электрон алып аткан Ысык көлдөгү. Кыргыз газ бардыгын булар ала баштаган. Кыргыз телекомду алган. Миллион канча. Манас аэропортун полный алам сервиске отургузуп койгон. Максимум контролдогон. Мына ошол жерде Манас аэропортун эми үчүн алган алам сервис деп туруп. Анткени Американын военный базасы бар эле. Алар ушунда миң деген тонна керосин жагат эле. Мына ошол үчүн отурган. Толук ошолор айткан поставщиктер алып келет эле. Ушундук акча. 2009 жылдын июль айында мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн президенттик шайлоодо Курманбек Бакиев кайрадан шайланып, экинчи мөөнөткө бийлигин узарткан. Октябрда болсо өкмөттүн түзүмү өзгөртүлүп, баш мыйзамда жок президенттин институту аттуу жаңы түзүм уюшулат. Ал институттун курамына президенттин аппараты, президенттин катчылыгы, өнүктүрүү, инновациялар жана инвестициялар боюнча борбордук агенттик ЦАРИ деген кызмат кирет. Мындан сырткары ушул эле институтка президенттик кеңеш жана өнүктүрүү кеңеши аттуу жаңы түзүмдөр кошулат. Так ушундай конституцияда жок түзүмдөрдүн киргизилишин оппозиция бийликти узурпациялоо катары баалап турушкан. Өнүктүрүү, инновациялар жана инвестициялар боюнча борбордук агенттик башчылыгына президенттин уулу Максим Бакиев дайындалат. Анын орун басарлыгына өнөктөшү Алексей Елисеев жана башкалары келген. Иш жүзүндө Максим Бакиев өлкөдө президенттен кийинки орундагы адам болуп калат. Ал алып барган жыйындарда премьер-министр Данияр Үсөнов капталда олтура баштайт. Ошо конституцияда ошол жана бийликти мурас катары өткөрүп берүү механизми жазылган болчу. Ал жерде мындай да, эгерде президент кандайдыр бир себептен иштей албай калса, ал анын ордуна, мисалы үчүн көбүнчө конституцияда жазылат да, спикер болот же болсо премьер болот, убактылуу аткарып турат деген. Ошону алып салып, ошол бир кандайдыр бир кеңеш да, бир өзүнчө бир кеңеш болот. Ошол кеңеш кимди дайындаса ошо болот депчи. То есть конкреттүү бир кызмат адамын эмес, ошол жана кеңеш кимди дайындаса ошол убактылуу президент болот деген норманы киргизип ачкан да. Анан ошондон улам ошол кезде коомчулукта кеңири эле айтылып калган, бу бийликти Максимге өткөрүп берүүгө камдап атат, конституцияны ошого тууралап атат деп. Жана элдин кыжырлануусунун бир себеби да ушуда. Ошентип, Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү, инновациялар жана инвестициялар боюнча борбордук агенттик Кыргызстанга келген бардык инвестицияларды көзөмөлдөп калат. Президенттин уулу чет жактан келген инвесторлорду өзү кабыл алып, Кытайга жана башка өлкөлөргө делегацияларды жетектеп чыгып турат. Агенттик мындан сырткары кайра эле Максим Бакиев өнөктөштөрү менен негиздеген Emergent Group компаниясын жана ага баш ийген активдерди башкарып турат. Бир жагынан крыша, бир ошол эле мезгилде ошо экономикалык маселелерди чечүүчү күч. Анткени бизнесмендер, инвесторлор келип бизнес жасайлы эметели десе, айтканда алардын откатын алат. Алардын баасын бычыйт. Анан кийинки долялары кандай болот, анын баарын чечип берет. Анан ошол эле мезгилде ошо чоң бизнесмендерге, инвесторлорго шарт түзүп берет. Анткени алар анын кызыкчылыгы үчүн иштеп атат да.
ошентип эле чечилчү маселе. Анан бул жерде эме да бул чоң стратегиялык маселе да. Анткени бүгүн эле эртең чечилип калбайт. Анткени бүгүн ошо инвестиция келип бир чоң объект кылып иштеп баштаса, ал эртең пайда алып келет, бүрсүгүнө өнүгүү алып келет. Ошонун баардыгына тигилердин үлүшү болот. Алардын пайдасына көп акча топтолот. Аналар дагы келечекке карата чоң иштерди, баягы заделдерди, запастарды жасап атат. Президент Курманбек Бакиев болсо өз билдирүүлөрүндө уулу Максим Бакиевдин аракеттерин актап, ал бала кезинен таланттуу болгонун, башкарууга кийлигишпей, инвестиция тартуу менен гана алектенип жатканын айтып турат. Ал кызматтан кеткенден кийинки сөздөрүндө өзүнүн уулун чоң кызматтарга койгон себептерин айтып, бирок аны президентке даярдаганын четке каккан. Аны мураскор кылуу тууралуу сөз да болгон эмес. Мен муну ачык айта алам. Үй бүлөбүздүн, жакындарыбыздын ичинде Максим менин мураскорум болоору жөнүндө такыр кеп болгон эмес. Буга жөнөкөй бир эле себеп бар. Ал кыргыз тилин билбейт. Максим англис тилин кыргыз тилине караганда жакшы билет. Ал эми мамлекет башчы болуу үчүн мамлекеттик тилди билүү талап кылынат. Элди түшүнүү үчүн элдин тилинде ойлонуп, аны мыкты өздөштүрүш керек. Максим өздөштүргөн эмес, мен аны билем. Ошондуктан ачык айтайын, менде мындай максат бар болчу. Ал борбордук агенттиктин башчысы катары жакшы иштеп берсе, өзүн көрсөтсө, жыйынтыктар болот, экономика өнүгөт. Мен 3-чү мөөнөткө калмак эмесмин да. Эгер президенттик шайлоо болсо, башка бирөөнү мамлекет башчы катары шайлап алабыз. Балким ошондо анын талапкерлигин премьер-министрликке карап көрүшүбүз мүмкүн эле. Алдыңкы 4 жылга мына ушундай нерсени пландагам. 4 жылда көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн эле. Анын келечеги балким ушундай болмок. Бирок аны президент кылуу тууралуу таптакыр сөз болгон эмес. Бирок тарыхтын угу Курманбек Бакиев ойлогондой кеткен жок. Өзү да президенттик 2-чи мөөнөтүнүн аягына чейин иштебеди. Анын уулу да премьерликке сунушталбады. 2010-жылы мартта өлкөнүн ар кайсы аймактарында башталган нааразылыктар апрелде күч алып, 6-7 апрель күндөрү Бакиевтердин бийлиги кулатылган. Ал күнү Ак үйдү алууда элге ук атылып, 90го жакын киши өлгөн. Курмандыктар кийин дагы өскөн. Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү алгач Жалал-Абадка, кийин Ошко барып, андан соң казак бийлигинин кийлигишүүсү менен Беларуска учуп кеткен. Төңкөрүштүн шары менен бийликти колго алган убактылуу өкмөт чет жакка акча которууга тыюу салып, Бакиевтердин банктардагы эсептерин камакка алган. Аларга тиешелүү банктардагы 3000дей күмөндүү банк ячейкалары аныкталып, алардын 30 чактысындагы акча каражаттары мамлекеттик казынага кайтарылып алынган. 2010-жылдын май айынын аягындагы маалыматка ылайык, Азия универсал банкынан, Кыргыз кредит банкынан, Ысыкөл инвестициялык банкынан, Бакай банкынан, Манас банкынан 1 миллиард 130 миллион сом жана 35 миллион доллар республикалык бюджетке которулган. Мындан сырткары 19 миллион 700 миң доллар улуттук банктын сактоосуна жөнөтүлсө, убактылуу өкмөт анын 7 миллион долларын ийин кырда алды турукташтырууга жумшаган. 19 миллион доллар, ана 35 миллион доллар булар деген ушу бир айда кыла турган оңой иш эмес да бул. Калгандарына бүт арест салынды. Сот аркылуу чечилсин деп. Эми 50ге жакын объект алынды. Мисалы Чатыркөл кинотеатры турат ал кече. О, жакта Максимдин городогу турат. Чоңураак жакка көрүп атасыңбы, наркы өттө турат. Мегаком, Витяз, Солнышко дегендер 100 деген кетештер менен улутташтырылды. Алардын баасы канча болот? Эсептеп көргүлөчү. Эч кандай мыйзам нерсе болгон. Да, миш-миштер аябай болгон. Анткени качып кеткен мээлер биздин кол жетпеген нерселерди өздөрүнүн жакындарына үйлөрүн, мээлерин, гостиницаларын, ресторандарын переоформлууга успейт эте койгон. Эми биз убактылуу жете албайсың, тем более түштүктө согуш болуп калды. Основной тергөө группасы ошол жака кеттик. Июнь окуясында. Бакиевдин жана кипиш саясатына, майдагы окуяларга ошол жакта жүрүп калдык. Бияка бир кол биякта, бир кол тиякта болуп калдык. Бирок ошого карабай биз бир топ нерселерди кылдык. Дагы улутташтыра турган бир топ объекттер бар эле улутташтырылбай калды. Мен азыр айтам дайыма, Ташиев менин ишимди улантып атат. Оны мынакей азыр кайра алып атабы бир топ мелерди. Ол биздин иш. Бирок бизди душман көрүп атат. Бизди душман көрбөш керек. Наоборот айтыш керек болчу. Бекнедар, мен сенин ишиңди улантып атам. Силер жетише албай калганда мына биз улантып атабыз. Азыркы бийлик улантып атабыз. Кайтарып атабыз мамлекетке десе. А мен дайым айтам, менин экиним менин ишимди улантып атат деп. Так что
бул биздин история, тарых. Ошон үчүн кечеги өткөн тарыхыбызды биз көп эле жамандабашыбыз керек да. Кемчилигин улантышыбыз керек. Толукташыбыз керек, унутпашыбыз керек. Курманбек Бакиев жана анын уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрү менчикке чыгарган Манас эл аралык аэропорту, Түндүк электр, Кыргыз Телеком, Кыргыз Газ жана башка ушул сыяктуу 10 чакты ишканада кийин мамлекетке кайтарылган. Анын ичинен Кыргыз Газ президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Орусиянын Газпром компаниясына берилген. Максим Бакиевке таандык Азия Универсал банк 2010 жылдан кийин улуттук банкка өткөрүлүп, кийин ал Залкар банк, Росинбанк жана Керемет банк болуп бир нече ирет аталышын өзгөрткөн. Кыргыз Кредит банка, Ыскол инвестициялык банка, Бакай банка, Манас банка жана башка банктарга байланыштуу да соттошуулар жүрүп, мурдагы ээлери өз акцияларын кайтарып алышкан. Айрымдары боюнча соттошуулар дале уланып келатса, ээлери жоюлуу процессинде. Ортодо президенттин өзүнө жана анын уулуна тиешелүү чет жактагы активдерди Кыргызстанга кайтаруу аракети жүрүп, бирок ал толук ишке ашкан эмес. Максим Бакиев өзү Британиядан баш калка тапкан. 2010 жылдан кийинки келген бийлик аны менен Британияда соттошууга аракет кылып, бирок андан майнап чыккан эмес. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев убагында өзүнө чыккан сот өкүмдөрүн адвокаттар аркылуу саясий куугунтук деп атаганы бар. Максим Бакиевдин өнөктөштөрү ар кайсы иштер боюнча Кыргызстанда сыртынан соттолушкан. Евгений Гуревич бир нече жылдан соң АКШда кармалып, кийин Кыргызстандын укук коргоо органдары менен кызматташууну сунуштаган. Алексей Елисеев болсо Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде интервью берип, Максим менен дале байланышы бар экенин тактаган. Эл аралык басылмаларга чыккан маалыматтарга ылайык, Михаил Надель Улуу Британияда Максим Бакиев менен дале кызматташуусун улантып жатса, Валерий Белоконь Манас банктын иши боюнча акыркы жылдарга чейин Кыргыз өкмөтү менен соттошуп келди. 2005-2010 жылдары президент Курманбек Бакиевдин тушунда энергетикадагы коррупциянын көмүскө схемасын түзүүгө шектелген. Максим Бакиевдин дагы бир өнөктөшү Алексей Ширшов 2022 жылы Кыргызстанда кармалып, кийин кайра үй камагына чыккан. Бул коомчулукта сын дооматка кабылганда президент Садыр Жапаров түшүндүрмө берген. Анда Ширшов менен 5-6 ай мурда жолукканын, Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөөрүн билдирген. Азыркы бийлик Ширшов Максим Бакиевке тиешелүү башка да мүлктөрдү мамлекетке кайтарууга жардам берип жатканын билдирип келет. Апрель окуялары боюнча соттук жараяндын жыйынтыгында мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон 28 адамга айып коюлган. Курманбек Бакиевди 30 жылга, бир тууган иниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди өмүрүнүн акырына чейин, ошол кездеги өкмөт башчы Данияр Үсөновду 15 жылга кесүү боюнча сыртынан өкүм чыккан. Бакиевдин тун уулу Марат Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Кичи уулу Максим Бакиевке бир катар иштердин алкагында сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. Бакиев жана анын үй бүлөсү бул аралыкта Беларустун башында турган Александр Лукашенконун жеке калкалоосунда күн кечирип келет. Расмий Бишкектен аларды Кыргызстанга экстрадициялоо өтүнүчүн расмий Минск бир нече ирет четке каккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу маселеси соңку 2-3 жылдан бери кайрадан күн тартибине чыгып, талаш тартыштар менен коштолуп келатат. Президент Садыр Жапаров Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев жана кенже уулу Максим Бакиев Кыргызстанга келсе камакка алынаарын билдирген. Жапаров Курманбек Бакиевдин өзүнө байланыштуу Беларусь бийлиги менен сүйлөшүү жүрүп жатканын белгилеп, алар Бакиевтерди камабасаңар өткөрүп беребиз дегенин айтты. Бул жагдай коомчулукта талкууларды күчөттү. Эрнест Нурматов, Амантай Шакиров, Азиз Самарбеков, Азаттык.